Рана Ахматова, кичинекей кумурска. Бир жолу чоң токойдун четинде кичинекей кумурска жашаптыр. Ал дайыма тамак аш топтоп, кышка даярданчу. Бир күнү кумурска бир данга туш келиптир. Ал аны алып баруу үчүн аракет жасаса да, дан өтө оор болгонго күчү жетпептир. Кумурска башка кумурскаларга кайрылып: Мен бул данды жалгыз көтөрө албай жатам. Мага жардам берип коюңуздачы, деп сураныптыр. Суранычын аткаргысы келбеген кумурскалар: Сен өзүң аракет кылып көр. Биздин убактыбыз жок, деп жооп кайтарышат. Арасынан акылдуу кумурска атка конгон бирөөсү анын чакырыгын угуп: Кел, бул ишти бирге жасайлы. Чогуу аракет кылсак, бул данды оңой эле жеткиребиз, дептир. Экөө биргеликте данды көтөрүп, чоң дөңсөөдөн ашып, уясын көздөй жөнөшүптүр. Жолдо аларга башка кумурскалар кошулуп, акырындап бардык дөңсөөдөн жеңил өтүшөт. Кумурска ал данды уяга жеткирип, бардык дос кумурскаларына мындай дептир: Кандай гана чоң иш болбосун, биргеликте аракет кылсак, аны жеңил жасай алабыз. Анын сөзүн уккан кумурскалар башын ийип, уянын четинде топтолуп: Биз жаңылыштык. Жардамдашуу биздин эң чоң күчүбүз болуп келет экен, дешти. Ошондон тартып, алар бир да кумурсканы жалгыз калтырбай, бири-бирин колдоп, эмгекти бөлүшүп, сүйүнүчтүү, чогуу жашап калышты. Ар ким өз салымын кошуп, уят улуу болуп, берекеге, ынтымакка бөлөнгөн кумурскалар дүйнөсү жаралды.